Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар? Адам күнөө менен жашайт. Бирок адам күнөөдөн кечирим алгысы келет. Ыйык жазууда күнөөсү кечирилген адам бактылуу деп айтат. Демек, эмне себептен адамдын күнөөсү кечирилгенде бактылуу болот? Ыйык жазуудан күнөөсү кечирилген адамдын абалы кандай болот жана ал эмнеге ээ болот? Биз ошол жөнүндө сиздер менен кеп кылабыз. Күнөө адамды тоңгуй калып барат. Күнөө адамдын тынчтыгын алат. Күнөө адамды бактысыз кылат. Ыйык жазууда күнөөсү кечирилген адам бактылуу деп айтылат. Ошол темада биз сиздер менен сөз кылмакчыбыз. Күнөөсү кечирилген адам бактылуу. Мен сиздин бактылуу болушуңузду каалайм.